Ошентип 2 жылдан ашык убакыттын аралыгында эскилиги артып, чатырынан суу өтүп, авариялык акыбалга кептелип каралбай турган имараттын ордуна жаркыраган ынтымак ордо тургузулду. Күн киргенине карабай ачылыш салтанатка келишкен илимпоздор, элге эмгеги сиңген ардагерлер, белгилүү инсандар, президенттик администрациянын өкүлдөрү мамлекеттин жүзү, кыргыз элинин сыймыгы болгон жаңы ордону сыймыктана карап отурушту. Иш-чаранын расмий бөлүгү ынтымак ордонун чокусуна кыргыз байрагын көтөрүү менен башталып, мамлекеттик гимн жаңырды. Чынында да бул күндөрү курулуп бүтүп колдонууга берилип жаткан объектилердин ичинен жаңы администрациянын имаратынын курулушу өзүнчө сөзгө арзыйт. Эскилиги эбак четкен Ысык көл мейманканасынын ордуна жаңы ак үйдү салууга мамлекет 2021-жылы киришкен. Ар кандай тоскоолдуктарга карабай курулушту баштан аяк өз көзөмөлүнө алган президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, алгач экономикалык көрсөткүчтөргө учкай токтолуп, имаратты курууга катышкан бардык тараптарга ыраазычылык билдирип өттү. Президенттик администрациянын имараты жаңы Кыргызстандын архитектуралык символу болуп, кубаттуу Кыргызстандын пайда болушунун негизги учурларын чагылдырып, олуттуу өзгөрүүлөрдүн далили катары кызмат кылат. Ынтымак ордо бул жөн гана административдик имарат эмес, бул биздин чечкиндүүлүгүбүздүн биримдикке, ынтымакка, гүлдөп өнүгүүгө чакырган эркибиздин далили. Элдин, өлкөнүн бакубаттуулугу биздин негизги максатыбыз. Ынтымак ордо бул тынычтык, достук жана биримдик дегенди билдирет. Бул биздин негизги принципти улутуна жана динине карабастан элдин биримдиги менен ынтымагын камсыздоону чагылдырат. Өз ара колдоо көрсөтүү, түшүнүшүү жана өз ара жардам болмоюнча албан милдеттерди чечип, максатка жетүү мүмкүн эмес. Ал эми ынтымак ордо өлкөнүн келечек жолун аныктоочу стратегиялык маанидеги чечимдер жаралып, ишке ашырылуучу жери борбор болуп калат. Тарыхый жана мамлекеттик маанидеги имарат чынында көргөндүн көз жоосун алчудай кооздугу менен өзгөчөлөнүп турат. Улуттук оймо чийме менен жасалганып, ичи дагы, сырткы көрүнүштөрү дагы ар бир деталине маани берилип, көптөгөн архитекторлор, дизайнерлер, куруучулардын биргелешкен эмгеги камтылган ынтымак ордону Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын көздөй кетип бараткан жолдо өкмөттүк трассанын боюнда куруу жөн жерден эле тандалып алынган эмес. Буга чейин ак үй Бишкектин дал ортосунда жайгашкандыктан эл аралык иш-чараларда, жогорку даражалуу коноктордун иш сапарларында жолдор жабылып, унаа каттамдарына тоскоол болчу. Мамлекет башчысы белгилегендей, жаңы ак үйдүн курулуп бүтүүсү менен өлкөнү өнүктүрүүгө карай кеткен аракет токтоп калбайт. Ушул тапта жүрүп жаткан иштер өлкөдөгү масштабтуу иштердин башталышы гана. Натыйжалуу башкаруу бардык мамлекеттик органдардын иши үчүн заманбап шарттарды талап кылаарын түшүнөбүз. Ошондуктан бул долбоор биздин өлкөнүн административдик инфраструктурасын жакшыртуу боюнча масштабтуу пландын башталышы гана экенин сыймыктануу менен билдиргим келет. Жакында жаңы административдик шаарчанын курулушу башталат. Тагыраак айтканда, Кыргыз Республикасынын бардык министрликтери жана ведомстволорунун имараттары бир жерге курула баштайт. Бул шаарча эң соңку заманбап талаптарды жана стандарттарды эске алып, мамлекеттик органдардын эффективдүү иштеши үчүн бардык шарттарды камтыйт. Бул долбоор Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция экенине бекем ишенемин. Алдыда жасалчу иштер арбын, биз кыйынчылыктардан апкарып калбайбыз. Биз өлкө кызыкчылыгын жетекчиликке алып, алдыга умтулуп кете беребиз. Ал Арча мамлекеттик резиденциясына жакын жайгашкан жаңы ак үй президент социалдык тармактарга жарыялаган сурамжылоонун жыйынтыгы менен ынтымак ордо деп аталды. Анда эгемендүүлүктүн 30 жылында туш-тушка чачыраган элдин ынтымагы бекемделсин, чачылганды жыйнаган Манас атанын осуяттары аткарылсын деген маани камтылды. Өлкөдөгү бардык тармактарда жаңылануу жүрүп, Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багытталган мезгилдеги жаңы ак үйдүн курулушу мамлекеттин кайра жаралуусунун, жаңы бийиктиктерге, жаңы ийгиликтерге таштаган кадамынын символу болуп калды. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.